Садыр абамды алып кирип алып соодаласа, Садыр абам көнбөй койгон экен. Вообще мен жокмун деп. Анан ошондо эжемди камайт. Эжемди камаганда эжемди сразу эле алып барып туруп СИЗО 1-ге киргизди. Анан биз андан мурун байкемди чуркап жүргөнбүз. Ошону чыгаралы деп анан аны карабай калдык уже. Аял киши түрмөгө киргенде ал тем более биринчи СИЗО 1-ге киргизип койду да. Ай кишини эле тегерен эле ошо түрмө СИЗОдун алдында эле жүрүп калдык. Анан ошону камагандан кийин анан Садыр абама барган экен түрмөгөчү. Түрмөгө кишилер барышыптыр дагы, айткан экен. Садыр мынакей түнкү 12-де келди деди. 12-лерде келди. Садыр менин мына эжеңди камалды. Эми сен отказ бер Кумтөрдөн. Азыр мына түнкү 12, мына азыр резиденцияда азыр Атамбаев күтүп отурат. Барып ошол жака жолугалы. Сен кечирим сурагын. Кечирим сурап, 1 жыл Кумтөр боюнча ооз ачпайм десең, азыр чыгасың да алып барып кайра депутат болосуң. Эжең да чыгат. Аны кылбасамчы десе, кылбасаң ошо мени айтыптыр, эниңди камайбыз, агаңды камайбыз деген экен. Анан эми болуптур, иним го, гос жумуштарда иштеп жүрдү. Ага бирдеме чаптап, жармаштырып камасаңар окшошот. Агам эч гос жумуш иштеген эмес. Аны кантип кылмайсыңар десе, ай сен түшүнгөн жоксуңбу дагы эле дептир. Сен эжең за что отурат? Эжең деле эч кылмышы жок отурбайбы? Агаң менен иниң деле ошентип эле отургузабыз. Сен дагы эле түшүнө элексиңби дептир. Ошентип анан агам Садыр абам ойлонуп отуруп анан айтыптыр, болду дептир. Мен кечирим сурагандай кылмыш кылган эмесмин. Мен эч убакта кечирим сурабайм. Мейли камасаңар агамды өз күнүн, инимди өз күнүн өзү көрөт. Эжем дагы өз күнүн өзү көрөт. 80-де атам бар айылда, 70-те энем бар, ошону алып барып кошо камагыла. Чыккыла мага деп. Түнкү 2-лер болду, кечейин сүйлөшүп отурган 2-де да. Мен эс алам чыккыла болду. Камай келди.